Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Офис Кудай буйруса бүттү. Бүгүн окончательно строительдер актачуу жерлерин, тапсырдачуу жерлерин жырдап атат. Кудай буйруса эртең эмес бүрсү күнү көчөбүз. Анда бир сыйра көрөлү. Мына мондай зыңкыйган офис болду. Мыякта болсо ысык үйлөйт, муздак үйлөйт. Мыяк кире бериш болду. Могул жерде кабинет бүттү, Кудай буйруса. Мыякта терезеси бар кабинет болот. Бул жакта дагы ысык үйлөгөн жери. Бул жактан ысык үйлөйт. Анан балдар айтып атпадылы, отдушинаны көрбөй атабыз, отдушина деп, мына отдушина. Мыяктан свежий воздух кирип турат. Бул жакта дагы экинчи кабинет бүттү, жылтырап калды. Мына эшиги дагы апапакай. Кудай буйруса баары жакшы. Алла Тааланын кудурети менен баардык нерсе бүтүп атат. Мыякта 1 точка, 2 точка, 3 точка, 4 точка жетет болуш керек. Анан мыяктан кондиционер койгонбуз, үстүнө 12 миңдик. Мыяктан керек болгондо ысык үйлөйт, керек болгондо муздак үйлөйт. Анан отдушина деп коет. Мына отдушина. Ата өткөндө балдар айтып аттыр, эмнеге отдушина жок деп. Бисмилла деп туруп, мыяка дагы бир ысык муздак үйлөткүчү жери, отдушина. Мына мондай чоң кабинет болду. Үйлөр ушинтип эле куруп коет экен да. Ушул эле үй жетет да. Мыяк зал, тияк спальня, тияк кухня кылып куруп койсо болот экен достор. Анан мыяка мебелдердин баарын көчүрүп келебиз Кудай буйруса. 6-чы күнү эртең менен барып, балдардын баары тиги офисте мебелди көчүрүп коюштурабыз. Понедельник күндөн баштап, 1-чи күндөн баштап бул жактан совещание өтөбүз дагы. Бүгүнгөтө жумушту баштайбыз достор. Мыяка алмаз тракинг, анан Opel Freight деп мондай жасатып койгонбуз. Арген инибизге абдан чоң рахмат. Ушуну белекке берди экөөнү. Дагы экөө бар, аны башка жакка илебиз. Мыяктын дагы эшиги апапакай кылып, сонун кылып жасап койду да. Айбай сонун строительдер экен. Мыякта болсо 5 точка болду. 5 точка, мыяктан да ысык муздак үйлөгөн жерлери. Тиягда болсо отдушина. Достор, эмне деп айтабыз? Тырышып келатабыз. Көп ийгиликтерге Кудай буйруса Алла Тааланын кудурети менен жетип атабыз. Биз каалаган нерсенин көп нерсесин бүтүрдүк. Мына июндан бери ачылганбыз. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Уже 10 ай болуп тур ачылганыбызгачы. 10 ай болуп тур ачылганыбызга. Азыр бизде эмне бар? Баардык нерсени айтып коеюн, көптөгөн мекендештерге бул маалымат болот. Бизде азыр драйвен бар. Рифер бар. Кархолдер ачып атабыз. Мына понедельник күндөн баштап уже машина ташый баштайбыз. Кархолдер бар. Amazon бар. Андан тышкары Опенбектердин бүт бар. Жанагы step deck, flat bed, Канистога, RGN. Шылып трак менен эмне связан болсо, бүт бардык нерсенин баарын ачтык Кудай буйруса. Күчтүү диспетчерлерди алдык, Молдовандарды алдык. Ташкентте отурган абдан күчтүү диспетчерди алдык. Азыр балдардын баары абдан ыраазы болуп атат. Гросстордун баары чоң. Булар опытный диспетчерлер экен, RPM'ди карашат экен да. Азыр жүктөрдүн баары 447, 4 жаңы Шамиринг деген компания менен чыгарып атабыз достор. Келсеңиздер болот. Трактардын бүт баары бар. Трейлердин бүт баары 26-чы жылкы. Open deck, step deck, flat bed, Канистога, рифер, драйвен бүт баарыныкы 26-чы жылкы. Абдан сонун жаңылык достор. Өзүбүз сүйүнүп атабыз. Кудай буйруса сертификат алдык. Могу понедельниктен баштап биз annual inspection'ди жасай баштайбыз. Биз мурда деген көп өзүбүздүн тракторго дагы annual inspection жасаш үчүн башка шаптарга барып жасатчубуз. Понедельниктен баштап бүт annual inspection'ди бүт баарыбыз өзүбүз жасайбыз. Андан тышкары биз элаймент жасай турган аппаратураны заказ берип койдук. $80 000 заказ бердик. 2 жуманын ичинде келет. 2 жумадан кийин биз элаймент жасай баштайбыз достор. Дөңгөлөгүңөрдү алмаштырасыздар, эч жака барбайсыздар. Элементти өзүбүз жасап беребиз Кудай буйруса. Андан тышкары балансировка заказ берип койдук. Уже балансировканы өзүбүз жасайбыз. Андан тышкары AC'ни, жанагы кондиционердиги фреонду өзүбүз куябыз.
Кудай буйруса Trackaway компанияга эмне керек болсо баардык нерсенин баарын жасадык. Анан биз өзүбүздүн бул паркингке батпай калдык, Кудай буйруса. Өсүп атабыз. Мен деген өткөндө 150ге жакындап калдык, 148 болдук десек, Сейтти кызыбызга Айгеримге азыр эле чалып сүйлөштүм. Биздин компанияда азыр 175 трак болуп турабыз. Ура! 175, Кудай буйруса 25 трак кошулса, биз Кудай буйруса 200гө жетебиз. Жакшы, Amazon'da жакшы болуп атат. JDM деген компания эч кандай сайындарды алмаштырмай жок. Бир сайынды чаптайсыңар дагы кеттиңер. Азыр улам жаңы балдар келип атат. Amazon жакшы болуп атат дейт. Азыр действительно Amazon'дун жүктөрү 4төн, 5тен, 6тан алып атат. Анан эң сүйүнткөн жери биздики Openback'тики Молдовандар абдан күчтүү диспетчерлер экен. Бир эле пример келтирип коеюн. Бир айдоочубуз жолго чыкты. Иллинойстан Теннессиге 2100 долларга жүк тап берди, кийинки жүгүн 4000ге тап берди, кийинкисин 7200ге тап берди да. Анан ошол жаңы алган биздин Ташкентте отурган күчтүү диспетчерлерибиз эмне жумуштардын баарын жасайт экен. Булар кархолдер, машинага дагы жүктөрдү тап береткен, машина менен азыр кийинки жумадан баштап балдарыбыз ташый баштайт, машина ташый баштайт. Кархолдер, андан тышкарды бизде Power only жок болчу достор. Power only дечү, power only'ни көп тракт иштеген мекендештер билет. А башка мекендештер айтып коюш керек. Power only трейлерди арендага албайды, трейлер жок, жолго чыгат. Жолго чыгып, баягы готовый, даяр трейлерлерди эле ташып берет. Ар кандай трейлерди ташып берет. Кудай буйруса, ошо жаңылган диспетчерлерибиз Power only'ни ташып атат. Алар деген риферди да жасап атат. Алар кархолдерди жасап атат, драйвенди жасап атат, USPS шылып, Trackaway бизнесте эмне трейлери болсо, ошонун баарына жүк ташыганга мүмкүнчүлүк алдык. Кудай буйруса бүгүн жаңы флит менеджер алып, биз деген шап менеджер, флит менеджер кылып экиге бөлүп атабыз. Мурда Нургазы инибиз флит менеджер, шап менеджер болсо, жумушун экиге бөлүп, Нургазы инибизге только шапты кара, келген трактардын баарын убагында оңдоо, материал менен камсыз кыл, механиктер менен иштейсиң деп өзүнчө шап менеджер кылып бөлдүк. Андан тышкары бүгүн Кудай буйруса абдан сонун койгон инибизди жумушка алдык. Опыту 4 жылдык опыту бар экен флит менеджерликте. Флит менеджер болуп иштептир, шап менеджер болуп иштептир, анан жана парт дейт, ошолорду ташып да иштептир. Ал инибиз бүгүндөн баштап иштей баштады. Көптөгөн январдан баштап биз калп айтпайм бир 15ке жакын кишилерди алдык да биздин офиске. Кудай буйруса, мына понедельниктен баштап ушул кабинетте мыякта Бактияр инибиз отурат. Мебелдин баарын коебуз, мындай узун стол коюп, мыяка стульчиктерди коюп туруп, ушул жакта жумасына бир жолу, жумасына 2 жолу совещание өткөрүп, мыяка бүт баары катышат, бухгалтер катышат, сейфти катышат, флит менеджер катышат, шап менеджер катышат, хайринг деп Бактияр инибиз мен болуп, мыяктан бир 10 чакты киши болуп, обсуждение кылып, жумасына 1-2 жолу совещание кылып турабыз. Жумушубуз алдыга жылып атат. Алла Тааланын кудурети менен баардык нерсе. Алла Таалабызга чексиз мактоолор болсун. Баарыбыз аман эсен бололу. Ойлогон ой тилектерибиз аткарыла берсин. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Жолдо жүргөн мекендештердин баарына ак жол каалайм. Абайлап жүрүңүздөр. Уйку келгенде уктаңыздар. Бул уйку трак айдоочусунун эң негизги душманы да. Уктап кетет, көз жумулуп кетет. Ошон үчүн уйку келгенде жүк убагында жетпей калса эчтеке болбойт. Ең негизгиси аманчылык деп айткандай. Ден соолуңуздарды караңыздар достор. Анан мыяка көчүп келгенден кийин дагы бир жолу видео тартып көрсөтөбүз. Биздин эшик ар дайым ачык достор. Мурда офисибиз башка адресте болсо, азыр бул жерде Чанаханда баардык нерсе, паркингтердин баардыгы ушул жерде. Анан жана айткандай, биздин паркингке место баягы аз болуп, трактарыбыз батпай калды. Biz 12 майл жерден дагы бир паркинг таптык, абдан сонун, биздин шапка жакын. 12 майл эмне? 12 мүнөттүк жол. Аяктан дагы көптөгөн паркингтерди алабыз. Кудай буйруса, колдон келген аракеттерди кылып жатабыз. Биздин компанияга трактарды кошуп аткан инвесторлордун баарына чоң жалындуу салам. Биздин компанияда азыр 30дан ашык инвесторлордун трактары иштеп атат. Кудай буйруса дагы алабыз. Мен эртең бүрүсү күнү дагы бир 2 тракты тартып көрсөтөм. Инвесторго жарайт. Инвестор болом деген мекендештер болсо чыгыңыздар. Чогуу иштейбиз, силерди колдойбуз.
Айына 4000-5000 болса да Кыргызстан үчүн чоң акча. Ошон үчүн телефонда жазып коем, адрести жазып коем. Келиңиздер, чалыңыздар, байланышып туралы. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар достор.